Күнүбүздө болуп өткөн маанилүү кабарлар менен тааныштырып, сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында кайрадан жаңылыктар түрмөгү, амансыздарбы? Кыргызстандын тышкы карызын жабуу үчүн калктан 31,5 миллион сом чогулду. Эске салсак, былтыр жыл аягында өкмөт бюджеттин кескин тартыштыгын жарыялаган. Анын алкагында бийлик жарандарга жардам сурап кайрылган. Тагыраагы мамлекеттик тышкы карызды жабуу үчүн ыктыярдуу кайрымдуулук кылууга Каржы министрлигинде депозиттик эсеп ачылган. Эң чоң төлөмдөр дээрлик 17 миллион сом жана 10 миллион сом суммасында 2 транш менен которулган. Кыргызстанда акысыз паспорт берүү кампаниясы ушул жумада аягына чыгат. Тагыраагы 31 августтан кийин жарандарга акысыз ID паспорттор берилбейт дешти бизге мамлекеттик каттоо кызматынан. Буга чейин мамлекеттин карамагындагы социалдык мекемелерде жашаган 5 категориядагы жарандарга документтер берилген. Бүгүнкү күндө документ алуу үчүн 261 арыз түшкөн. Анын 199 боюнча паспорт даярдалып тапшырылды. Эске салсак, улуттук компания 1 майда ишин баштаган. Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Ормонхан айылынан чыккан шайрапалар тобу Туркияда өтүп жаткан эл аралык фестивалга катышып жатышат. Бул тууралуу топтун жетекчиси Элмира Ниязалиева билдирди. Маалыматка ылайык, шайрапалар тобу 23 августта Туркиянын Стамбул шаарына учуп кетишкен. 25 августта Туркиянын Афьон Карасихар шаарында фестиваль башталган. Биздин топ 3 кыргызча, 2 түркчө ыр аткарабыз. Ошондой эле 7 дубан аттуу бийибизди бийлейбиз. Фестиваль 25 августта башталып, 30 августта жыйынтыкталат деп билдирди Ниязалиева. Аталган топ бир канча гала концерттерге катышып, жеңүүчү аталып келишкен. Ооганстандын Борбору Кабул шаарындагы эл аралык аэропорттун жанында чыккан жарылуудан кеминде 100дөн ашык адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, жарылуу британиялык күч структурасынын пунктуна жакын жерде орун алган. Анда кеминде 100дөн ашык адам каза болуп, 15 адам жарадар болгон. Жабырлануучулардын арасында америкалык аскерлер дагы бар экендиги айтылат. Белгилей кетсек, буга чейин Кабулдагы эл аралык аэропорттун жанында жарылуу орун алгандыгы жазылган. Казакстандын Жамбыл облусунун Байзак районунда аскердик бөлүктө жарылуудан 66 адам жаракат алды. Бул тууралуу казакстандык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, жаракат алган 66 адамдын ичинен 11 аскер кызматкерлери. Жарылуу саат 19:00 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча аскердик бөлүктөгү складдардын биринде өрт чыгып, андан соң белгисиз предмет жарылган. Учурда өрттү толук чектөөгө алышкан. Жабыркагандар Тараз шаарынын шаардык жана аймактык ооруканаларына жеткирилип, аларга медициналык жардам көрсөтүлдү деп жазылат маалыматта. WhatsApp мессенджерин иштеп чыгуулар колдонуучулардын маектештеринин билдирүүлөрүнө реакция калтыра ала турган жаңы функция пайда болгонун жарыялашты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышкан. Маалыматта айтылгандай, аталган функция Instagram, Twitter социалдык тармактарында жеткиликтүү жана колдонуучулар колдонуп келишет. Белгилегендей, тестирлөөдөн кийин жаңы функция Android жана iOS платформасындагы түзмөктөр үчүн жеткиликтүү болот. Аны колдонуу үчүн WhatsApp тиркемесин жаңылануу же болбосо жаңыртуу керек болот. Бишкек жана Ош шаарларында 29 августта айыл чарба жарманкеси болуп өтөт. Бул тууралуу Айыл, суу, чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жарманке жарандардын дүң баада азык-түлүк сатып алуусунда шарт түзүү максатында өткөрүлмөкчү. Жарманке төмөнкү даректерде өткөрүлөт. Бишкек шаары, Киев, Разаков жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде. Ош шаары айыл чарба техникумунун Сүйүнбаев атындагы спорт аянтчасына чейин. Жарандарды колдоо максатында дыйкандар айыл чарба продукциясын дүң баада сатышат деп жазылат маалыматта. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.